Мурдагы шайлоолор булар партиялык шайлоолор болот эле. Анан көбүнчө ызы чуулар бул партиянын ичинде калат эле, көчөгө чыкпайт эле. Азыр эми баягы бир мандаттуу шайлоо болгон үчүн ортодо жанагы арбитр боло турган партия лидерлери жок. Анын баардыгы ушул нараазычылыктарын көчөгө айтып чыгып атат окшойт. Азыр эми Акпресстин жанында мына Бишкекте ызы чуу болуп атат. Машиналарды бир машинаны түшүрбөй атат, бирөөнү сүрүп кетти, анан бирдеме болду, ой дат дешкенден анан келсем мына балдар турат экен азыр. Ушулардын баардыгы айлыгыбызды ала албай атабыз дешип нааразы болуп атышыптыр. Чолпон Эсенаманованын өзүнөн да акча алгам. Канча? Вне избирательного фонда 20 000 сомчу. Ал 20 000ди мынакей мен балдарга таратып бердим. 2 000 сомдон 10 балага. Десем, ошо балдардын дагы Добуш сатып алууга же буларды үгүтчү кылып жалдап алдыңызбы же кандай? Жок, булар мага жардам берип жүргөн. Негизи бул балдарга мен ар бирөөңөр баягы эмени салып бересиңер деп 2 000ден таратып бердим. Добуш салып бересиңер шайлоо күнү депчи. Жигиттер 2 000ден алгансыңарбы бул кишиден? Анан бул киши силерге эмне убада кылган дагы? 3 күн калганда акчаңарды чыгарып берем деген. Канча акча? 20 000. Аслан Усубалиев. Сен? Орозалиев Нурислам. Сен да 2 000 сом алдың. Ал эми ал баягы добушка деп берилгенби же үгүтчү катары иштеп бер деп берилгенби? Добушка деп эле. Демек, мына балдардын добушу азыр жөн эле сатып алды десек болобу? Ошол 2 000 сомдон буларга ошол добушуна сатып эле берди деп. Эми орусча айтканда подкрепление деген ошол сатып алганга эле жатып атат да. Аз жыйынтыктап айтканда мындай экен. Бул балдар добушубузду саттык деп эле айтып атышат. Андан сырткары кошумча иштеп бергенбиз. Бирок ошол Эсенаманова деген талапкер ушу Талас тараптан экен, кайсыл округ экенин унутуп атам. Ошол жактан айлыгыбызды бербей атат дейт. Айлык дейин десең келишим жок. Бирок келишим жок эле, ошол 2 000 сомдон 20 000 алып ошол 10 балага бердим. Бирок аларга дагы үгүт кылып бергиле, иштеп бергиле, акчаңар 20 000ден берилет деп 200 000 убада берген элем. Азыр талапкер ошол акчаны бербей атат. Мен могу балдардын алдында уят болдум деп мына Талай деген дагы бирөөсү нараазычылыгын айтып атат. Кыскасы ушундай эми шайлоонун чыры да 5-6 күнгө чейин ушинтип уланат окшойт. Урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу төрага. Мен далил менен айта алам. 8-чи шайлоо округундагы ошол эми биз ОИК деп коюп атабыз, окружная избирательная комиссия деп. Фальсификация менен, кадимкиде фальсификация менен тиги 52-49 55-14 УШКны жокко чыгарды. Мына менин колумда арыз. Ыкчам аракеттигин тобу ушул 2 арызга таянган, ошондой эле видеого таянган. Мына арызда жазып атат. Бирок мен таң калдым. Шунча прокурорлор, Улукбек Комурбек Насирдинов дейт, Алай районунун прокурору, Таштанбек уулу Кара Суу районунун прокурорунун орун басары, Сыдыков Азамат Бектурсун Чоң Алай районунун прокурору, Иманалиев болсо милициянын полковниги, Сарыков болсо Чоң Алай милициянын полковниги, Рыскулов Данияр, Кара Суу, Калыев Тастан дейт, Алай райондук бөлүмүнүн башчысы, ГКМ менен УКМКнын, ошондой эле Баямановдор. Мына ушул 2 арызга таяныптыр. Бир почерк менен жазылган. Таң калыштуу ушунчалык полковниктери кагаз менен, арыз менен иштегенди билбегени мен аябай өкүндүрдү. Бул 2 арыз тең Мирбек уулу, Муратбек уулу Мирлан, анан кийин Сыймык, Санжар уулу Сыймык. Бул арыздын датасын карап көргүлө, урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Бул арыз жазылган 02 ноябрь 2025 жылы. Өкө тең 02 ноябрь 2025 жылы жазып атат. Анан ушул шайлоо башталып электе, шайлоо болсо өзүңөр билесиңер 2025 жылы 10 ноябрда башталды. Эми ушул арызды кантип булар? Мына урматтуу ушул жерде отурган полковниктер. Кантип ушул арызды основасына алды да өзүнүн ыкчам аракеттин тобунун отурумунда. Бул биринчиден, бул фальсификация. Бул заранее жазылган, бир почерк менен жазылган
02 ноябрь 2025 жылы жазылған арыз. Бұны ешкім қарабаш керек эле, бирок қарап тұрып, менің добуштарымы кыркып салдыңар. Ойык. Ал эми ушул эле Muratbek уулу Мирлан жазып атат. УШКнын 55 14 52 49 52 50-нün участкаларын дейт жокко чыгаргыла дейт. А эмне үчүн 52 50 жокко чыгарылган жок? Мына ушундай суроо. ОИКтин начальниги биздин жетекчиси Мамут Молдобаевич. Мен сурадым да, силер чыгарды, мен уккан жокпуз. Бир дагы талапкерди чакырган жок. Урматтуу төрага, урматтуу УШКнын мүчөлөрү. Бирөөбүздү да чакырбай туруп, анан өзүнчө туюктан туюк эч кимге айтпай туруп, мына ушундай чечим чыгарып коет. 52 менен гана, 52 49 менен 55 14-тү алып салуу боюнча. Болгондо дагы кечирип коесуңар. Фальсификация менен жазылган арыздын негизинде. Мен полковниктерге таң калдым. Бул маселе боюнча, конечно, укук органдарга берилет. Ар бир ушул полковниктердин мына ушундай фальсификация кылганы. Аны саз келгенсип видеону алып келишет. 27 округ, Иссык-Кульская область, Аксуйский район. Ошол жердеги видеону алып келип туруп, 52-49-га чапташтырып, 55-14-кө. Менин добушум алып атат. Аны мен доказать еттим, аны мына бүтүндөй кыргызстандыктар көрүп атат. Азыркы могу дагы азыр тарады. Урматтуу мекендештер, тарады. Ошон үчүн мен силерден суранам, урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, жок дегенде силер мыйзам бузбагыла. Мен дагы иштедим, зампредседатель болуп БШКнын. Бербей койду Мамут Молдобаевич. Ал тоже жооп берет мыйзамдын алдында. Анын үстүнөн дагы арыз жазылат күч органдарына. Мынтип айтат, сиздин фамилияңыз жок чечимде дейт. Мен сизге бербейм дейт. ОИКтин чечимин. Бул бир. Экинчиден өткөндө Шабнандын кабинетинде отуруп, дагы звонок этип, дагы бир чечимиңер барбы десем, арыз жазып коюн ушу жерде деп. Себеби коридор караңгы, мен ылдый болуп жаза албайм, көзүм менен проблема, Шабнандан сурандым эле. Кабинетиңе кирип арыз жазып алайынчы деп. Билесиңерби? Эч кандай башка чечим болбойт. Ушул чечимди БШК карайт, ошол чечимден кийин гана биз окружной комиссиянын окончательный чечимин берем деди. Мен ага ишениптирмин. Анан бүгүн кайрадан звонок этип атам да, эми аялдарда интуиция аябай күчтүү. Сиз мындай окружнойдукун берип койдуңузбу, берген жоксузбу? А то тиги бардыңарга звонок этип аттым, качан карайсыңар, пожалобам деп. Узарбек мырзага да барыңыздарга звонок этип аттым. Бул каралбады. Көрсө, ал атайын, мен мындай грязный, настолько пас схеманы көргөн жокмун. Ал болсо, биринчиден, мен азыр бүтөм. Бул фактыларды айтпасак болбойт. Эл журт билиш керек. Бул мекендештер бар билиш керек. Президенттен баштап жөнөкөй карапайым эл билиш керек. Мынчалык грязный играны эч ким жасабаш керек эле. Президенттин ушундай жакшы ою бар эле. Президент хотел честный выборы, таза выборды. Аягында эмне болуп атат? Да, шайлоо участкасынын ичинде абдан сонун таза выбор өттү. Административный ресурс болгон жок. Бирок эмне үчүн биз своим честным трудом, ошол эл мага добушун берсе, эмне үчүн азыр момундай интрига менен мен чабылып калышым керек? Сиз айтпайын да, мына атайын милицияны МВДден чакырдык. Айттыңыз сиз, фальсификация, видео укпайлыкпы? Сиз азыр выступление кылып атасыз да? Азыр, хорошо. Эми мен аягына дери чыгып коеюн. Ооба, жыйынтыктаңыз. Мына мен айтайын дегеним, урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, эртелиби кечпи, мен дагы Борбор шайлоо комиссиясында иштеп кеттим. Мен дагы кайсы бир жерде туура эмес кылып койсом жооп берип калам. Точно так ким иштесе сөзсүз жооп берип калат. Мен сиздерден суранам. Видеода фальсификация, алар ссылка жасаган
арыздары дагы фальсификация. Бул фальсификацияны силер кабыл албагыла. 8 округду четке каккыла. Анан айтып атат, биз эмне үчүн 3 күндө өтүп кеткен арызыңызды карайбыз деп. Булар болсо кечирип коесуңар. 1 ай мурунку жазылган арызды карап туруп, чечим чыгарып атат. Бул Кудайга да жакпаган иш деп эсептейм. Эми аягында урматтуу төрага, урматтуу менин бывший коллегаларым, ар бир шайлоодо ар бир талапкер үмүт менен чыгат. Айрыкча менин возрастымда ачыгыла айтайын, мага оңой болгон жок. Мен жөө кыдырып, Мекенчил партиясында анда биздин партияга эч ким келгиси келген эмес. Мен Равшан Сабиров, Камчыбек Ташиев, анда Садыриним абакта болчу. Ушул методду колдонуп биз добуш алганбыз. Көчө кыдырып, айыл кыдырып, ар бир үйгө кирип, чынында эле менин бутум мозоль болуп туруп, мына ушул тапкан эмес, эл мага ишенип берген добушун эч ким ойнобош керек. Бул азыр президентке жетсе, мен ойлойм президент туура жыйынтык чыгарат. Ал Конституциянын гаранты катары. Ал менин бывший болобу же азырда эсептейби, соратниги катары, коллегасы катары. Алар кыйналып турганда мен аларды таштаган жокмун, саткан жокмун, сатылган да жокмун. Мыйзамсыздык эмес. Абакка жатып калганда единственный мен көп жылдары ошолордун жанында болдум. Мен мыйзамсыздыкка кабылып калганда, мен ойлойм, генерал Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров, могу жерде фальсификация бар экен. Бул жерде туура эмес чечим кабыл туруйк. БШК эмне үчүн муну кабыл алып атасыңар деп балким бир ооз сөз айтып коер деген үмүт менен сиздерге мына азыр кайрылып атам. Бул фальсификация. Мен чынын айтсам, мындай фальсификацияны өмүрүмдө көргөн жокмун. 46 жыл иштедим. Эми сөзүмдүн аягында. Мынеке, башка дагы жалыптар бар экен. Анда эмне үчүн башка талапкерлерге, ошол эле Нуржамал Төрөбековго эмне үчүн органдын адамдары караган жоксуңар? Биз угайлык. Анан экинчиден. Жылыз айтпайын. Ооба, мен бүтүрөм. Эми мындай да, мени эжедепсиң, тынчтыгыным. Действительно, мага тяжело. Потому что я своим честным трудом работал. Нельзя вот этого пропустить. Бул тарыхта калып калат алтыным. Бул тарыхта калганда дагы өтө жаман кара тамгалар менен жазылып калат. Тынчтыгыным, не допускай этого. Биринчиден, экинчиден, мени бүткөнгө дагы 2 минут бер, бүттү ошону менен. Мен оюм чачылып атат да, түшүнүп турам. Ну, хозяин кабинета ты, хозяин кресла ты, не дави, пожалуйста, Мен айтайын дегеним, урматтуу ушул жерде отурган бардыгыңарга кайрылып кетем. Мен ошол эле 8 окружной комиссиянын жыйынтыгын тааныбайм. Мен ойлойм бүтүндөй кыргызстандыктар тааныбайт деп. Экинчиден, ошол видеону тастыктап бүт барын тең Facebook'ка кой бердик. Үчүнчүдөн, урматтуу менин коллегаларым, азыркы кабыл алып аткан БШК 8 округ боюнча тарыхта мындай жаман нерсени калтырбагыла. Кабыл албагыла. Даярдалган оргкомитет каяктан даярдалган фальсификация менен даярдалган эмени. Мен силерден суранам. Бул нерсе президенттин аброюна өтө чоң шек келтирет. Кечирилгис шек келтирет. Аброюн эки эле орган түшүрүп коет президенттин. Бул соттор, күч органдары, анан БШК. Рахмат. Башка эч ким. Ошон үчүн ушул жерде абдан абройлуу кишилер отурасыңар, урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Эч качан эл берген добушту силер албагыла. Ал эл деле, ансыз деле аябай араң зорго ушунчалык көрдүңөр, протест келбей койду выборго. Выборга жакшы катышып берди, 300 миңге ашыкча. Жок, мындан да көп жакшы катышат эле. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, не допускайте фальсификацияны. Рахмат. Кийинки сөз Макилов Султан Бейшенбекович сизге, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы. Азыр уктуңуз.
Ушул мындай так комиссияга айтыңыз маалыматтарды. Саламатсыздарбы? Урматтуу Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, урматтуу коноктор, катышуучулар. Жылыскан Атибаевнан айтып кеткен азыркы арызы боюнча бизде ички иштер министрлигинде маалымат жок экен. Бул номер 8 Алай шайлоо округуна кайрылган экен. Эгерде Жылыскан Атибаевна биздин кызматкерлерге арызматыңыз болсо, арыз жасаса болот. Бизде ички иликтөө кызматы бар. Бир кызматкер катышкан болсо, биз мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Сиз жана айткан полковникти атасыз, башка айтып атасыз. Биз ички иштер министрлиги ачык иштейбиз. Бир да кызматкер могу шайлоо даярданыкта жана өткөрүүдө эч кандай саясий эч жака киришкен жок. Ошол себептен эгерде дооматтарыңыз болсо, арыз жасасыз, биз териштирип сизге мыйзам чегинде жоопторун беребиз. Ошондой эле номер 8 аймактык шайлоо округу боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгына 1 декабрда 25-жылы ыкчам маалымат келип түшкөн. Маалыматтын мазмуну 52-49 шайлоо участкасында шайлоо жүрүшүндө видеолор тараган добуш сатып боюнча жана башка ыкчам маалымат негизинде Ош облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгогон. 196-беренеси негизинде бул добуштарды сатып алуу боюнча кылмыш жаза кодексинин кылмыш иши азыр тергелип жатат. Бул боюнча дагы бир топ ыкчам маалыматтар бар. Ошол себептен атайын тергөө аракеттери да жүрүп атат. Бул кылмыш иши боюнча кошумча дагы тергөө жүрүшүндө маалыматтарды беребиз. Азыркы маалда кылмыш иши козголгон, тергелип жатат. Суроо да 52-49 шайлоо участкасы Жылдыз Айтбаевнан айылы да. Онда сиз жоопту айта аласызбы? Ошол жерде шайлоочулардын добушу сатып алуу фактысы болгон, именно ошол участканын жанында деп. Анан кийин бул бир. Экинчи суроо баягы видео боюнча сөз болуп атпайбы? Бул башка видео деп. Ошол боюнча айткыла мындай. Себеби мындай да, Султан Бейшенбекович, милиция топтогон, милициянын берген маалыматынын негизинде 8-округтук шайлоо комиссиясы чечим чыгарган. Туурабы? Туура. Ошого мына сиздер жоопкерчиликтүү болуш керексиздер да, мындай маалыматтарга берген, официалдуу, расмий түрдө берген маалыматтарга. Туура айтасыз. Биз да азыр официалдуу маалымат берип атабыз. Бул жерде 8-округ боюнча 52-49 боюнча туура айтасыңар, видео материалдар да бар. Социалдык тармактарга тарады, ыкчамда биздин видео тасмаларыбыз бар. Ошондой эле оперативдүү бизде ыкчам маалыматтарыбыз бар. Ошол эле биздин оператив кызматкерлерде добуш сатып алуулардын ушу маалыматтары бар да. Ошол жерде добуш сатып алган, ошол жерде именно участоктогу акча тараткан, акча берген деген ошо азыр мен тергөө тийиштүү болгон үчүн ошон үчүн көп нерсени айта албай атам. Бирок бул жерде тергөө куялыгы бар. Тергөө бүткөндөн кийин баарын айтып беребиз. Кандай сатып алган, кайча акча бергени, кандай болгону бүтүп бар. Ошол себептен берде кылмыш жаза кодексинин 195-берене менен кылмыш иши козголуп азыр тергелип жатат. Добуш сатып алуу боюнча. Азыр. Мас колегалар, суроо барбы сиздерде? Бул боюнча берде видео дагы тийиштүү болот, ыкчам маалыматтар да бар. Ошол себептен ошо келген милиция келген ыкчам маалыматтардын баардыгы тиркелип, ошол себептен азыр кылмыш иши тергелип жатат. Сапарбекович, биринчи суроо. Урматтуу ички органдын кызматкери, бул маселеге абдан деталдуу караш керек. Бул жерде алган эки арыз эмне үчүн коёндой окшош? Мындай экспертиза болгон жокпу? Эмне? Муну жөн эле эксперт эмес, жөн эле кишилер көрүп атпайбы? Бул эки арызды мен жаңы эле көрдүм. Сизге тактап териштирип, сизге жообун берейин. Мен дагы мага деле азыр сиз көзүнчө дагы баарыңызга бир деле мага да жаңы эле берди. Бул боюнча мен териштирип, азыр эгер Жылыскан айым арыз жазса, териштирип жообун беребиз тез аранын ичинде. Акбал Калыновна, келиңиз. Саламатсыздар. Жылдыз Айтбаевна видеону таратып атпайбы, жанагы соцсеттердечи башка ысык көлдө болгон видео мага менин жумушума кошулуп атат депчи. Ошол видеонун тиешеси жокпу бул жака? Беде мындай атат. Бул видеону да карадык биз. Жылыскан Атибаевдагы
маалыматтарын да бизге эске алып атабыз. Ошо андан да тышкары бизге ыкчам маалыматтар келген үчүн ошол себептен биз кылмыш иштин алкагында ушуну баарын текшерип, видеону да текшеребиз. Бизге ыкчам келген добуш сатып алуу боюнча да маалыматтарды текшерип, кошумча маалымат беребиз. Ошол себептен атайын тергөө иштери жүрүп атат бул боюнча. Сиз айтпайсыңыз, сизде суроо бар беле? Келиңиз. Полковник. Rahmat, жооп берсин. Жылысхан Атибаевна, мен сизди уктум. Жылысхан Атибаевна, мен азыр сизге коштоп кетейин. Мындай айтып атасыз, сиз ошол маалда туура. Ошол маалда биринчи катталгандан кийин текшерүү болуп атып, маалымат улам келип атат, ыкчам маалыматтар. Ошол себептен башында бияка туура эле маалымат берилген. Кылмыштын курамы жок болгон үчүн деп ошол маалда жок неме баш тартуу чечим чыгарылган кылмыш иш козгоодон. 5-декабрда кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп атат азыр. Мен сизге келсеңиз арыз жасасыз, тергөөчү дагы көчүрмөсүн берет, токтомдун кылмыш иш козгогонун. Ошол боюнча дагы мен айтып кетейин, мына ооба башында чечим чыгарылган ошондой кылмыштын курамы жок деп. Токтом 2 жолу чыкты. 5-декабрда прокурор менен бузулуп, ошолбостук. Азыр кылмыш иши тергелип атат. Атайын тергөө иштери жүрүп жатат. Себеби көрүп атасыңар, шайлоо болду. Шайлоодо мисалы үчүн мен деле маалымат каражаттан айтып чыкпадымбы? Болгону мынча маалымат түштү, канча болду? Ошондон бери көрүп атасыңар, социалдык тармактарда чыгып атат, башка жакта видеолор тарап атат. Жаңы добуш сатуулар боюнча келип атат, баардык маалыматтарды текшерип атабыз биз. Буга чейин да келген маалыматтарды текшерип, ыкчам маалыматтар да келип атат бизде. Баарын текшерип, ошол себептен мыйзам чегинде жабып турат. 14-нө чейин биз болгон маалыматтарыбызды беребиз. Ар бир талапкер боюнча ошондон кийин анан кийин жалпы чечим чыгарылат. Ошол себептен бул маалымат боюнча да, сегизинчи округ боюнча дагы ыкчам маалыматтар келген. Ошол себептен биз кылмыш ишин козгоп, азыркы маалда атайын тергөө аракеттерин жүрүп атат. Эске дагы азыр кайталап атам, Жылысхан Атибаевна. Айтып атпаймынбы? 5-декабрда кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин 195-беренеси менен козголгон. Добуштарды сатып алуу боюнча. Ошол боюнча азыркы атайын тергөө иштери жүрүп жатат. Эгер тийиштүү болсо, сизге токтомдун көчүрмөсүн беребиз. Козголуу боюнча. Рахмат, Жылдыз Айтбаевна. Жылдыз Айтбаевна, мага сурооңуз барбы дагы? Рахмат. Мага сурооңуз барбы дагы? Абжапар Гапурович, сөз сизде. Менде суроо бар. Добуштарды сатып алуу боюнча иш козголду деп атасыз. Ошо кайсы талапкер же кайсы талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан экенин айта аласызбы азыр?
Биз азыр ошол себептен тергөө жүрүп атабыз. Бул жерде кайсы бир талапкер азыр так айта албайбыз. Себеби тергөө иштери жүрүп атат. Бирок ушул сегизинчи округдун талапкерлери боюнча сөз болуп атат. Кылмыш иш ошол боюнча болуп атат.